Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусиянын абактарынан соттолгон 40 кыргыз жараны өз мекенине которулду. Үстүздөгү жылдын башынан бери чет өлкөдө жазасын өдөп жаткан Кыргызстандын 40 жараны мекенине которулду. Бул тууралуу маалымат жыйынында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Соттолгон кыргызстандык 40 жаран жаза мөөнөтүн андан ары өтөө үчүн Орусиянын түзөтүү абагынан Кыргызстанга которулду, деди ал. Кулубаевдин айтымында дагы 52 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өз мекенинде өтөө үчүн жөнөтүлүшү пландалууда. УКМК Өзбекстандык Кримтөбөл Салим Абдувалиевке издөө жарыялады. Камча Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого байланыштуу Кримтөбөл Өзбекстандык ишкер Салим Абдувалиевке издөө жарыяланды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Камча Асанбектин мыйзамдагы уруу уюшкан кылмыштуу тобунун ишин Өзбекстандын ири ишкерлеринин бири жана кылмыш дүйнөсүнүн лидери Салим Абдувалиев, Салимбай Байбатча деп аталган криминалдык авторитет Өзбекстандын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн формалдуу эмес лидери. 2024 жылы ок атуучу куралды мыйзамсыз сактагандыгы үчүн Өзбекстандын сот органдары тарабынан соттолгон жана тарабынан каржылоого фактылар аныкталды. Салим Абдувалиев Өзбекстандын аймагында кылмыштуу топтордун лидери болуу менен бирге кылмыш өлкөлөрүнө да түздөн-түз таасирин тийгизип, банги каражаттарды Европа өлкөлөрүнө мыйзамсыз ташуу каналдарын уюштуруп, Камча Асанбек менен байланыш түзүп, системалуу түрдө материалдык жардам көрсөткөн. Камча Асанбектин Өзбекстандын аймагында Салим Абдувалиев тарабынан уюштурулган салтанаттарга жана башка иш-чараларга бир нече жолу барганы тууралуу маалыматтар бар экени айтылат. Чогултулган материалдардын негизинде Салим Абдувалиевке карата Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтому менен сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды. Мындан тышкары кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн мамлекеттер аралык жана Интерпол улуттук борбордук бюросунун линиясы боюнча издөө жарыяланды. Булак Марал ФМ. Дүйнөлүк күрөш уюму кыргыз балбаны Акжол Махмудовдун Париж Олимпиадасынын чейрек финалындагы сенсациялуу жеңилишине реакция жасады. Махмудов артка кетип жатат. Демеу Жадраев жаңы эле 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудовду 3-1 эсебинде утуп жарым финалды камсыздады. Эми Жадраев дүйнөнүн 2 жолку дагы бир чемпиону Санан Сулейманов менен 77 кг салмактын финал үчүн кез келет деп жазды дүйнөлүк уюм. Акжол Махмудов Париж Олимпиадасынын чейрек финалында казакстандык Демеу Жадраевке сенсациялуу утулуп калган. Казакстандык балбан финалга чыга турган болсо, Акжол коло байгеге күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алат. Олимпиадада Мунарбек Секундант болгон өзбек машыктыруучусу сыйланды. Өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановго Чыңгыз Айтматов атындагы медаль ыйгарылды. Бул тууралуу Сыкүл форуму эл аралык коомдук бирикмесинин башкы катчысы Асуль Мулдукматова билдирди. Анын айтымында улуу жазуучунун уулу, экс-тышкы иштер министри Аскар Айтматов менен болгон сүйлөшүүдө өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановго адамгерчилик үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы медальды тапшыруу чечими кабыл алынган. Бүгүн урматсы иретинде өзбек шепкенин кийип Париждеги өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановго телефон чалып, салкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун медаль менен сыйланганын айтып, ыраазычылык билдирип кубандырды. Бүгүн Өзбекстандын мушкелдеринде мейилдештер болуп, Акмал байланышка чыкты. Акмал адамгерчилик, бир туугандык мамилеңиз үчүн рахмат. Баалайбыз, сыйлайбыз, суктанабыз. Сизди күтөбүз. Сиз бардык мактоолорго жана сыйлыктарга татыктуусуз, деген Асуль Мулдукматова.
Буга чейин Париж шаарында өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарынын жарым финалына чыккан Мунарбек Сейитбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучунун видеосу тараган. Бул видеодон кийин көпчүлүк кыргызстандыктар өзбекстандык машыктыруучуга ыраазычылык билдиришүүдө. Айрымдары бул машыктыруучу кыргыз-өзбек достугун дагы жакындатканын жазышкан. Булак Суперкежи. Москвада көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаран өзүн өзү граната менен жардырды. Москванын Артаманов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдө граната жарылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Жарылуунун толкуну терезелерди сындырган. Маш Телеграм каналынын айтымында каза болгон адам мурдагы аскер кызматкери 62 жаштагы Игорь болгон. Ал Паркинсон оорусу менен ооручу. Өткөн аптада ал дары жутуп, өз жанын кыюуга аракет кылган. Жарылуу бүгүн күндүз Фили Давыдково аймагында болгон.